Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы көрөрмандар. Улуу Рамазан айы берүүсүндө келген Бекбар Жеренчиев агабыз конокко келген. Ассаламу алейкум ага, кош келипсиз. Кармаган розаңыз кабыл болсун. Рахмат, рахмат. Бизде келгенде атайын биздин көрүүчүлөр менен кенен учурашып алсак болот негизи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жеке эле кыргыз элибиз, ушул Пирамида каналын көрүп жаткан чет элдик кыргыздар, кыргыз тилин билген, кыргыз тилин түшүнгөн адамдар. Баарыңыздарга салам айтам. Биринчиден ырайымдуу мээримдүү Аллахыма салам салаваттар болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Абдан кубанычтамын сиздер менен учурашып турганыма. Орозоңуздар кабыл болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Алла таалам жүрөгүбүзгө, акылыбызга иман берсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бекбар мырза, эми бүгүнкү атайын сизге берилген ар биринин бирден темалар бар да. Сизге айтылгандай ушул жубайлардын бири-бирине мамилеси, мисалы үчүн аялы менен күйөөсүнүн бирине бири болгон мамилеси кандай болуш керек? Мисалы үчүн быйыл деле жаңы үйлөнгөн жаштарыбыз бар. Алар да ушул силердин жакшы сөзүңөрдү угуп, канча деген көрүүчүлөрүбүз бар. Ошо көпчүлүктүн баардыгы тең үлгү алгандай кылып, жакшылап бир айтып берип койсоңуз сонун болот. Абдан кызыктуу тема экен. Үй бүлө бул эң негизги, бул жашоодогу эң негизги, мындайча айтканда, аял менен эркектин бири-бирине болгон мамилеси. Бул өтө керектүү, өтө жоопкерчиликтүү, өтө кооптуу десем болот. Себеби шайтандын эң жакшы жетишкен жумушу бул үй бүлөнү ажыраштыруу. Алла Тааланын тактысы бар. Ошол тактысы үй бүлө ажырашканда ачуусунан ошол тактысы титрейт. Ошон үчүн ар бир ажырашып аткан үй бүлөгө айтат элем, жакшылап ойлонуңуздар деп. Себеби ошол Аллахтын жараткан Кудайдын ачуусун келтирип атасыздар. Экинчиден шайтанды сүйүнтүп атасыздар. Эмне болуп үй бүлөлөр ажырашат? Себептери абдан көп. Ал себептерине шайтандын эң жакшы көргөн жумушу болгондуктан ал абдан көп аракетти жумшайт, көп аракеттерди кылат. Эми ошол үй бүлө ажырашпаш үчүн ислам дининде өзүнүн күйөөсүнүн аялына болгон мамилеси, аялынын күйөөсүнө болгон мамилеси жөнүндө жакшылап түшүндүрүлүп айтылып келген да. Ошону ушу жаш үйлөнүп аткан үй бүлөлөргө, жубайларга сунуш кылат элем. Ошол үйлөнүп аткан кезде ислам дининде күйөөсүнүн аялына болгон мамилеси деген китептер бар. Ошолорду ачып окуп чыгышса, аялынын күйөөсүнө болгон мамилеси деген китептер бар. Ошолорду ачып окуп чыгыш керек да. Себеби шайтан ошол үй бүлөнү ажыраштыруу үчүн бүт аракеттерди кылат. Эмне үчүн бул шайтан үчүн өтө чоң маселе экенин азыр айтып берем. Биринчиден, ошо аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле жөнүндө айтайын. Аял кишиге Алла Таала акылды 10го бөлүп туруп, бирөөсүн берген. Эркек кишиге акылды 10го бөлүп туруп, ошого 9ун берген. Соблазн деп коет, эми бул кыргызча кандай болуп калат? Соблазн. Айтып кетебиз. Соблазнды 10го бөлүп туруп, 9ун аялга берген, бирөөсүн эркекке берген. Мисал алганда, базарга кирип калсак, эркектер көп кыдыргыбыз келбейт, бат эле качабыз. Анткени бизде соблазн бирөө эле да. Аялдарга эмне үчүн 9 соблазн берген? Себеби ошол аял киши баланы төрөгөндө ошол акылга салбай, ошол соблазнга салып, ошол баланы багып, үй бүлөгө оокат алыш керек, пардо сатып алыш керек, диван сатып алыш керек. Ошол үй бүлөдөгү, мындайча айтканда, үй бүлөдөгү жакшы жашоону материал жактан ошолорду чогултуш үчүн, өсүп аткан балага жакшынакай үй бүлөгө жылуулук тизип бериш үчүн, ошон үчүн соблазнды көп берип койгон Алла Таала. Эми ошол аялдар ошол 9 соблазн көп болгондугу үчүн ошол соблазнга салышат, эркектер акылга салышат. Ошондон үйдөн көп келишпестиктер чыгат дагы, чырлар көп болот да. Буга эми шайтандын салымы чоң. Шайтан ошол аял менен эркектин ушул эки жагын колдонуп туруп, өзүнүн салымын кошо берет да.
Себеби бул мындай да, эгерде качандыр бир убакта бир эртелеге акыр заман болот да. Акыр заман болот. Акыр заман болгондо баягы жаңы төрөлгөн бала акыр заман болгондо ошол сураксыз бейишке кирет. Потому что бул дүйнөдө бул жашап өткөн жок, жаңы төрөлдү, балакатка жетпей эле каза болуп калды. Ошол бейишке киргенде ошол бала бейиш толук болсун үчүн Алла Таала ошол баланын ата энесинин күнөөсүн кечирип туруп бейишке салып койду. Ошон үчүн балалуу болгондон коркпогула. Балалуу болгондон коркпогула. Алла Таала өзү айткан, бул баланын силер рызкысын силер бербейсиңер, мен берем деп айткан да. Шайтан ушул менен көп коркутат. Боюнда бар кезде, үйлөнүп жаңы жашап баштаган кезде ошол ортосуна чыр салып, ортосунда чыр болуп, ажырашам деп экөө эки башка жашап калган кезде аял кишилер барат дагы, мен баланы кантип багам, азыр жашоо кыйын, эч жерде иштебесем ата энем эптеп жашап атат деп барып балдарын аборт кылдырып салгандар көп аябай. Могу Алами Женречкадан дагы көп жаңы төрөлгөн балдарды ыргытып ийгендер да табылып атышат да. Бул эми өтө, бул азыркы күндө өтө оор маселе. Ошол бала аркылуу ата эне бейишке түшүп калат да. Ошол балалуу болбос үчүн, балалуу болбос үчүн эмне болуш керек? Ажыраш керек да. Ошон үчүн шайтандын бул эң жакшы көргөн жумушу, биз билбейбиз качан акыр заман болот. Ошол акыр заман болуп атканда, ошо балаңар балакатка жете элек балаңар болсо, бейишке кетип калышыңар мүмкүн да. Ошон үчүн бул шайтан жанагы көп өлкөлөрдө, Европа, Америка өлкөлөрдө аял менен аялдарды үйлөндүрүп, эркектер менен эркектерди үйлөндүрүп, баласыз жашоону жүргүзүп жатат да. Ошол эле үй бүлөлөрдү ажыраштырганда, ажырашкандан кийин балалуу болушпайт алар. Ошон үчүн үй бүлөнү ажыраштыруу бул ошол ата энесин дагы тозокко салуу, баланы төрөтпөй ошол бүт аракеттерди кылат да. Ошон үчүн аялы күйөөсүнө кылган мамилеси, күйөөсүн аялына кылган мамилесин эч кандай акылга салып, сезимге салып кереги жок. Муну Алла Таала кандай мамиле кыл десе, ошондой эле мамиле кылыш керек да. Мисалы алганда, мындай күндөр болуп калды да, бизде үйгө конок келип калды. Конок келип калып, анан тамак ичип отурабыз, коноктук отурабыз, анан тура калып чай куюп алдым да өзүмчү. Анан тамашалап досторубуз да. Тамашалап, сиз эмне уже баягы орусча айтканда подкаблучник болуп калдыңыз. Сиз аялыңыз чай куйбай калыптыр, өзүңүз куюп калыптырсыз деди да. Анан мен айттым да, эми шариятта бар, эгерде өзүң туруп басып барып чай куюп келгенге алың келип турса, ошого күч дарманың жетип турса, чарчабай турсаң, аялыңды чай куй деп жумшаба дейт. Ал сага кул эмес. Ал да бирөөнүн кызы. Ал сенин балдарыңдын энеси. Анан үйдөн жардам бериш керек, үйдү жыйнашканга жардам бериш керек. Бул шариат да. Бул шариатты кармаганда ошондо үй бүлө сакталат. Эми биздин жашоодогу ажырашкандарыбыздын көбү эле ошол шариатты кармабагандыктан болот да. Ошол жаңы үйлөнүп аткандарга айтат элем, эки маселе. Биринчи маселе ошол шариатта аялы күйөөсүнө болгон, күйөөсү аялына болгон кандай мамиле кылыш керек, ошону шариат жолун изилдеп чыгыш керек. Экинчиси ошол бала тууралуу. Балалуу болгондон эч коркпогула, балалуу болгула, балдарды чоңойткула, ажырашпагыла. Себеби бул шайтандын жакшы көргөн жумушу Алла Тааланын тактысы ачуусунан титрейт да. Ошон үчүн мен мындай жашагыла, тигиндей жашагыла деп баягы көп психологдор бар. Өзүңдү кара, өзүңдү өйдө кой, сен кыйынсың деп ошентип атып ажырашып кеткендер да көп. Психологдордун да түрлөрү бар. Психологдор да бөлүнөт. Өзүнүн эгосун көтөргөн психологдор бар. Анан азыркы учурда көп үй бүлөлөрдү мен билем, күйөөсү аялы мамилеси начар болуп калса, психологко барып, анан ошентип экөө ырчыр болгондор көп да. Бул жерден акыл үйрөтүп деле кереги жок. Мен мындай болгула, мен силерге бир дүйнөлүк ачылыш жашайм деп айта албайм. Айтканга укугум да жок. Муну только Алла Таала кандай жашагыла десе, ошондой эле жашаш керек да. Болду. Башка жол жок. Ошол жол менен гана сиздер бактылуу боло аласыздар да. Ошол. Негизи бүгүнкү темабыз ошо үй бүлөлүк жубайлардын ортосунда болуп атпайбы? Негизи аял киши сабырдуураак болуш керек деп биздин аалымдар деле жазып келишкен да. Кийинкилердикин угуп келсек, алар болсо тескерисинен. Эркек болгондон кийин
эркектер сабырдуу болуш керек деп айтат экен да. Сиз ошондо кимишники туура, мурдагылардыкы туурабы же азыркылардыкы туура болуп калат? Сабыр боюнча экөө тең эле сабырдуу болуш керек. Экөө тең эле бири-бирине кылган мамилеси сабырдуу болуш керек. Себеби бул сабырдуу болсо адам, сабырдуу адамдын шайтан көлөкөсүнөн коркот да. Ошон үчүн сабырдуу адамга жолобойт. Менин баягы кичинекей кезимден эсимде бар, баягы менден сурап калышты да, сен ушу иман жолуна кантип келип калдың, ислам жолуна кантип келип калдың, анан баягы андай көп суроолор болуп калганда айтып калам, бул энемдин дагы көп салымы бар депчи. Себеби мен өзү эсимде бар, 7-класс окуп жүргөн кезимде атам больницага жатып чыккан, анан ооруп чыгып операция болуп чыккан, анан үйдө тамак ичип отурган кезде бир кызыктуу бир нерсени сурады да апамчы. Анан сураганда, апа ал мындай эмес, ал мындай деп айтсам, ал кайра өзүн уят кылып айтып койду да. Ошол жерден баары күлүштү. Атамы көрүп келген достор да күлдү, 2-3 киши көрүп келди эле. Аябай күлүшүп, апам ошол жерден уят болуп калды. Мындай чалганда күлкүгө түшүп калды да. Атам да күлдү, баарыбыз тимел ичибизди кармап каткырып калдык да. Анан атамдын достору кетти, атам эшикке чыгып кетти, анан апамдын ойлонуп атам да, мен апамдын ушул эмне үчүн ушул өзүн уят кылган деңгээлге алып келип койду депчи. Ошол апама таң калдым да, себеби апам ушундай акылдуу адам эле. Буга чейин бир ай мурун бир окуя болгон, кошунабыз бал сурап келген да. Кичинекей кыз, 7 жаштагы кыз, энем бал сурап атат депчи. Анан апам турду дагы, үйдө бал жок эле. Эритилген набат бар болчу. Жарым чырында эритилген набат бар эле, ошону алып туруп, бал акыркы бал, мындан башка бал жок деп берди да. Анан тиги кыз алып кеткенден кийин апамдан сурадым, апа сиз бул кызды алдап койбодуңузбу дедим да. Бул эми бал эмес да, бул эритилген набат да. Десем апам мынтип айтты да. Бул кыздын энеси биздин кошунабыз, атамдын алыскы тууганы болуп калат эле да. Сайракан деген апабыз, 90го чыгып калган апа эле. Ошол эртең менен келип чай ичкен дейт биздикинен. Анан ошол бал деп ойлоп, набатты нан менен алып жеп аткан дейт да. Азыр мен бал жок деп туруп бербей койсом дейт, атаңа сөз тиет дейт. Эми ал бал менен эритилген набаттын айырмасы деле жок, ошол атаңа сөз тийбесин деп ошол балды бердим деди да. Мен ошол атамдын атын өйдө коюп, атамдын атын жамандатпайын деп ойлонуп аткан апама аябай баа бердим да. Эми ошону жанагы бир айдан кийин жанагындан өзүн уят кылып койгон жерде ойлоп атам да. Анан коноктор чыгып кетти, атам да эшикке чыгып кетти. Анан апаман сурадым да, апа, сиз могу жерде атамдын достору келди, Көчөр аке келди, Мукаш аке келди, ошолорду астында уят болуп калдыңыз дедим. Өзүңүз күлкүгө салып калдыңыз. Бирок өзүңүз күнөөлүсүз дедим ошо күлкүгө салганга. Сиз жанагы кошунанын кызы бал сурап келгенде эритилген набатты берип, атама сөз тийбесин деп ошол жерден акылыңыз жетип, ошол турган жерден аябай жакшы чыгып кеттиңиз дедим да. Ошого акылыңыз жетти да, гана могу жерден жөнөкөй нерсени билбей калып уят болуп калдыңыз апа дедим да. Десем апам мага мынтип айтты да, балам деди. Ушу операция болгондон бери атаң күлө элек деди. Мен ошону күлсө экен, жылмайса экен деп ошол кабагын ача албай аттым эле. Ушул момент төп келип калды. Мен уят болсом боло берейин дейт. Мен бирөөгө күлкүмүн дейт. Атаңдын досуна күлкүмүн дейт. Сага күлкүм бага, бирок атаң күлүш үчүн мен ошону кылдым дейт. Мен ошондо апама ыраазы болдум да. Эми азыркы учурда ошондой апаларды табыш кыйын, ошондой аялдарды табыш кыйын. Ошол аялыңдын эле курбу досторунан карап туруп, эй деп койсоң, менин курбу досумдун жанында сенин үчүн мен эй дейсиң деп ушундай спорлор көп болот да. Ошон үчүн бул апаларга айтат элем, энелерге айтат элем, аял затына айтат элем, жана сиз айтып аткан сабырдуулук деле кармабаш керек. Бул күйөөсүндө болгон мамилесин өтө бийик коюш керек да. Ырайымдуу, мээримдүү Алла Таала айткан, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллахтан башка дагы бирөөгө сыйын кыла десе, мен аялдарды күйөөңөргө сыйын кыла деп айтат элем деген да. Ошон үчүн жанагы апамдын
атама кылган мамилеси сыйынгандай эле болот атпайбы? Өзүн уят карып, атам күлсүн үчүн жанагындай. Бул ошол баланы тарбиялоодо, баланын шыктуу болуп чыгышында ошол көп хадистер бар. Баягы мен кыскача бир хадис айтып кетейин. Достоверный хадистер бар да. Эми сөзмө сөз айта албайм, мен түшүнгөн боюнча айтып берейин. Бир адам, эсимде жок, көп хадистерди окуп, баягы память слабый болгон үчүн эстегенди айтып берейин, түшүнгөн боюнча. Бир адам келип 1000 кишиге намаз жөнүндө түшүндүрүп берсем, 1000 киши намаз окуп кетти дейт да. 500 адамга келип туруп намаз жөнүндө түшүндүрүп берсем, намаз окуп кетишти дейт да. Анан апасына келип айтат да. Мен ушундай акылым күчтүү, мен ушундай тилимде күч бар, айткан элдин баары эле намаз окуй берет депчи. Десе апасы мынтип айткан экен да. Эй балам, ал андан эмес дептир да. Мен сени эмизээрде жуунуп даарат алып туруп эмизчүмүн дептир. Өмүрүндө мен сени дааратсыз эмизген эмесмин депчи. Ошон үчүн бул энелерден көп чечилет да, баланын тагдыры, баланын кандай болушу, жанагы бир мурунку берген интервьюларымда бир айтып кеттим эле, Чубак ажынын айтканынча. Эмне үчүн сайыз убагындагы адамдар арак ичип жаман болсо дагы адеп аклагы бийик болгон. Ал эми азыркы адамдар намаз окуп, сакал коюп жүрсө дагы адеп аклагы аларга жетпейт депчи. Десе Чубак ажы өтө күчтүү алым айткан жообу жакты аябай мага. Себеби арак ичип жүрсө дагы алардын адеп аклагы үйдө болгон, себеби алардын ата энеси намаз окуп койгон. Ата энеси намаз окуп койгон. Ата энеси намаз окуп койгон. Азыркылар намаз окуп аракет кылып атса деле адеп аклагы өтө ылдый, себеби булардын ата энеси сайыз убагында арак ичип койгон деди да. Ошон үчүн энелерге сабырдуулуктун туу чокусун каалайт элем. Ошол эле сыяктуу жана сиз айткандай аталарга дагы сабырдуулуктун туу чокусун каалайм. Мен дагы бир билген хадистер мен кыскача өзүм түшүнгөн боюнча айтып кетейин. Умар радиаллаху анхуга бир адам келип өзүнүн муңун айтайын деп келсе, аялы кыйкырып аткан экен да. Анан кетип калат. Анан Умар радиаллаху анху чыгып тиги келген кишинин жообун бермейинче жаным тынчыбайт, кайра чакыргыла десе, тиги келип айтат да, менин аялым кээде мага кыйкырат дейт. Ошондо мен эмне кылышым керек, ошону сурайын деп келдим эле деп келсем, сиздин аялыңыз сизге кыйкырып атыптыр дейт да. Анан сиз унчукпай туруптуз, ошону көрүп кетип калдым дейт да. Ошондо Умар радиаллаху анху айтат, эми бул мага бала төрөп берип атат. Үйүмдү жыйнап атат, тамагымды жасап берип атат. Бир эки кыйкырып койсо эчтеке болбойт дейт да. Бул дагы сабырдуулук да. Ошон үчүн жана сиз айткан аталарга сабырдуулук каалайм дегениңиз, көп аалымдар айтты дедиңиз. Ошол аталарга да сабырдуулук керек. Азыркы заманда өтө керек. Энелерге да сабырдуулук керек. Ошол сабырдуулук менен ислам дининде ар бир кыймылды, ар бир сүйлөгөн сөздү, ар бир күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө болгон мамилени ислам дининде уруксат берилсе кылыш керек. Берилбесе болбойт. Тамак ичип атканда шариатта деги эле бүт баары бар. Тамакты кандай ичиш керек, кандай эшикке чыгыш керек, кандай туалетке барыш керек, үйгө кандай кириш керек, тырмакты кандай алыш керек. Бул эми башка динде жок. Ислам дининде бүт баары бар. Эми ошол китептерди жаңы үйлөнүп аткандарга айтат элем, ошол китептерди алып окуп изилдеңиздер. Мисалга анда мени бир үй бүлө чакырып калды, ушу кичинекей балабыз ооруп атат, дем салып бериңиз депчи. Анан дем салып берсем айтат, буга жин кирип кеткен, көз тийген. Өзүлөрүн күнөөлөбөйт да, башка нерселерди эле күнөөлөй берет. Анан мен айттым, силер үйлөнгөндө туура эмес кошулуп алгансыңар. Десем, кандайча дейт. Шариат боюнча кошулуш керек десем, ошондой барбы дейт. Ооба бар. Мисалы? Мисалы анда кошулгандан кийин мындай даарат албаса дагы истинжа деп коет, маалая боюнча жуунуп келиш керек да. Эгерде жуунбай туруп кошулуп алсаң, ошол төрөлгөн балаң оорукчан болуп калат. Аутизм болуп калат, ДЦП болуп калат. Ошону айтсам эле тиги бала башын мыкчып эле да, байке мен туура эмес кылганмын, үйлөнгөндө кышында болчу, айылдан үйлөнгөнбүз, ысык суу жок, анан арак ичип алып үйлөнгөнбүз дейт да. Анан эми жин шайтанга көзгө шылтабаңыз, эми бул шариатты бузгандык да. Ошон үчүн жаңы үйлөнүп аткан үй бүлөлөргө айтат элем, жакшылап ден соолуңуздарды карап, ошо кошулганда да кандай кошулуш керек, тамакты кандай ичиш керек, бирине болгон, даже шариатта эми бул жерден айтканга кичине уялып турам, туалетке кандай барып отуруш керек да бар да шариатта. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Дагы бир жолу кармаган оразаңыз кабыл болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Пирамида телеканалында кайрадан улуу Рамазан айы ушинтип соолун,
жубайлар жөнүндө Бекпар Жиренчиев агабыз жакшы маек куруп берди. Көрүшкөнгө чейин дагы баарыңыздарга амандык тилейбиз.